Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hurmatlı cemaat, Allah Taala nasip kılıp bir ay ıyık, berekeli, soğuptu Ramazan ayın ötkörüge Allah'ım nasip kıldı. Barыңыздардын жасаған жақшы амалдарды Allah'ım kabul kılsın. Adam balası eптеп жасаған bir amal жасаса, Allah ошону 10 soğup beretti. Bir ay orozonun soğuğuna Allah Taala 10 aylık orozonun soğuğunu verdi. Эми 2 ay orozo kaldı. 2 ay orozo degeni, biz bir ay Ramazan ayın orozosunu karmagandığımız üçün Allah Taala bizdi bir ay emez, 10 ay orozo karmadı dep soğup berdi. Эми kalgan 2 ay üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Ramazandan keyinki ay, uşul hazır biz yaşap turgan ayda 6 gün orozo karmasa. Oşonu men 36 bolot. 36'ны 10'ga köpeytkende 360 bolot. Uşul ayda 6 gün orozo karmagan adam, Kıyamet günü kelip amal defteri berilgende açıp karasa yıl boyu orozo karmadı degen bolattı. Biz yıl boyu orozo karmagan emesmiz, karmay albayбыз dagы. Bирок Allah Taala meyrimdүү zat. Bilet biz alsızbız. Alsızlığımızды karab Allah Taala bizge jasagan sooп иштерибизди baştap 10 есе kılıp köpeytip berem degen. Andan soň күндөргө карап, жума күнүнө, айларга карап, Рамазан айында, орундарга карап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечитинде, Меккедеги ыйык мечитте эселеп 1000 есе, 100 000 esege чейин Аллах Таала соопторду көбөйтүп берет. Себеби биз алсызбыз. Биздин өмүрүбүз кыска. Амалдарыбыз аз. Ошонун соогуну көбөйтүп, кыямат күнү биринчи бейишке киргизиш керек. Биздин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бейишке кирмейин, башка пайгамбарлар кирбей турат. Жана бул үммөт бейишке кирмейин, башкалар кирбей турат. Эми бул үммөттүн жашы 60-70, алгачкылардыкы 500 жыл, 1000 жыл болсо, эми 60-70 жыл жашаган адам 1000 жыл жашагандардан кантип биринчи бейишке кирип кетет, башкалар кантип ага макул жана разы болушат? Себеби соопторун көргөндөн. Bir ile keçe Kadir keçesini ibadat kılıp koygandığı için 1000 ay 83 yıl. Hele setiniz ömründe 10 gün Kadir keçesine ibadat meni ötkörgön bolsa 830 yıl jebey uktabay ibadat kıldı degen sooп менен kıyamet günü kelse 1000 yıl yaşaganlar da aytat da taksirsiz birinci kiriңiz депчи. Soğumuz көп eкен. Allah meyrimdүү zat. Bir jasagan sooп ишке 10 есе бул баштапкы. Ошондой эле bir тыйын, bir сом Allah жолуна иштетүү, туура жерге иштетүү, bir muhtaç адамдын muhtaçдыгына, же өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн bir кажетине иштеткен bir сомго Allah 10 сомдук сооп берет. Андан ары ыхласына карап, эгер ажылыкка же умрага барып калып, ыйык Меккедеги мечиттин айланасында, ошол мечитте 2 рекет намаз окуса, 100 000 2 рекеттик намаздын соогун Allah берет. 100 000 2 reketlik namaz biz ömür okuy albayбыз. 10 som sadaka verip koysa, 10 som sadakaga 100 000'ge köpeytkende bul 10 milyon bolot. Biz 10 milyon birinciden çok. Bolsa inşallah berbeybiz hiç kaçan. Ber albayбыз dagı. Bирок 10 som beriştin 10 milyonun soğunu Allah berip жатат. Allah Taala жақшы көргөн нерселердин соогуну көбөйтүп берет. Allah жақшы көргөн нерсе ибадат. Allah ибадатты аябай жақшы көрөт. Пенде качан Аллахка багынып, баш ийип, намаз окуп, чекесин сеждеге тийгизип турса, Allah Taala айтканды моюн сунуп, таң аткандан күн батканча жебей жүрсө, Аллахка бул башкача жагат. Allah берген өкүмүн аткарып жаткан пендени көрүп, аябай разы болот. Аткарып жатканда дагы ошого маани берип, көңүл буруп, эң жакшы кылып аткарайын дегенге Allah башкача көңүл бурат. Намазга маани берген, намаз келгенден мурда дарат алып, даярданып, азан болгондон мурда мечитке барып, ушунчалык маани бергендигинен Allah намазга Allah бул адам даражасын көтөрөт. Allahга жаккан сыфаттардын бири берешендик. Allah Taala берешендикти жакшы көрөт. Адам баласы кең пейил болсо, Allah да бул адамга кең пейил болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Allah жолунда, жакшылыкта иштеткиле, каржылагыла, коркпогула, Allah силерди эч качан муктаж кылып койбойт. Куранда Allah Taala айткан: "Аш-шайтану яидукумул факра ва я'мурукум бил фахша." Шайтан силерди берсең кедей болуп каласың да, берсең калбай калат сен де
деп коркутат дагы, күнөө иштерге үгүттөйт. Валлаху яидукум магфиратан минху ва фадла. Ал эми Аллах Таала болсо, силердин иштеткениңерди көйтүп беремин, күнөөңөрдү кечиремин дейт. Берешендик бул математикага дал келбей турган нерсе. Математикада 100 минус 10 90 болот. А берешендикте 100 минус 10 190 болот. Себеби 10'du Allah жолуна берди, Allah анысына 100 берет, калган 90 менен 190 болот. Шайтан бизди математика менен коркутат. 100 сомуң бар эле, 10 сомду берип салсаң, не болду? 90 сом калды дейт. Allah не дейт? 90 сом калбады. 10'ыңды 100га көбөйтсөм, ал сенде калган 90 менен 190 болду дейт. Аллахка таянып туруп, Allah берет деп туруп жасаш керек. Кээ бирде учурда жасай берейинчи билбейм нар жагын, болобу, андай жасабаш керек. Себеби Аллах Таала, наузу билlah, Аллах Таала айтканын аткара алган кудуреттүү зат. Адам баласы унутуп калат. Адам баласы айтат, кой бир айттым да, ал кезде ошондой бир учур эле айттым, бүттү Биз сөзүбүздөн кайтып кете турган. Адам баласы айтканын аткара албай кала турган, унутуп кала турган, күчү жетпей кала турган. Аллах Таала, инналлаха ла юхлифул миад, Аллах ваадасын эч качан аткарбай калтырбайт. Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Куранда Аллах Таала айткан, ким бир сооп иш жасаса 10 эсе беремин деп. Ошого бир намаз окудук бу жамаат менен 10 эсе сообун Аллахтан күткөн бойдон мечиттен чыгып кетишибиз керек. Аллах берет деп. Аллах менен эсептешүү деген не дегени? Аллах мага ушунчалык сыйлык берет деген иман, ишенич менен. Орозону кармадык, Аллах ушунчалык сыйлык берет. Демек Аллахка жаккан сыфаттар ибадат, анан берешендик. Адам өзүнө да берешен болуш керек, өзүнө дагы. Үй бүлөсүнө дагы берешен болуш керек. Кайсыл бир жакшы амалдын сообу айтылган болсо, мисалы берешендик, жакшы кулк мүнөз, кечиримдүүлүк, ушуну эң биринчи өз жакындарыбызга жасашыбыз керек. Берешендикти өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, ата-энелерибизге. Кечиримдүүлүк эң биринчи үй бүлөбүзгө. Кичипелдик эң биринчи. Мындай эмес, үй бүлөгө орой, үй бүлөнүн алдында текебир, үй бүлөгө өтө каттуу, сыртта элдер менен машалла өтө сылык, өтө жумшак. Эң биринчи жакшылыктын бардыгын үйдөн башташ керек. Аллахка жаккан сыфаттардан бири итаат, баш ийүү. Кээде базарларда дагы көрүп каласыз, бир аттар сатылат, баасы акылга сыйбай тургандай да. Жөнөкөй аттын баасы 50 миң, 100 миң болсо, бул аттын баасы миллиондогон. Эмнеге мынчалык кымбат? Этин санай турган болсок, 1 килограммы 100 миңден болуп калып атат го десеңиз, айтат, жок, биз бул атты этине баалап саткан жокпуз. Бул атты сыфатына баалап сатып жатабыз. Эмне сыфаты бар? Бул баш ээ. Бул ат кожоюнуна ушунчалык багынган, баш ийет, кой берсе учат, тартканда токтойт. Итаат айбанда болсо дагы баасы көтөрүлөт. Жөнөкөй аттын баасы 50 миң, 100 миң болсо, бул аттын баасы миллиондор. Эмнеге? Итааты бар да. Инсан дагы Аллахтын астында итаат менен, баш ийүү менен не болот? Даражасы көтөрүлөт. Мисалы мешитте намаз окуп жатып, имам Аллаху акбар рүкү кылса, бирөө рүкү кылбаса, итаат кылбады мисалы. Эмне болот? Намаз болбойт. Мешитте болсок, имам Аллаху акбар рүкү жасайбыз, Аллаху акбар сежде жасайбыз. Үйдө болсо атасыга итаат. Атасы айтты, болду. Итаат деген не деген? Араб тилиндеги сөз моюн сунуу. Адам моюн сунгандан кийин айтпаш керек. Эмнеге мындай деп айтты? Ушуну кылбай эле койсок эмне болот эле? Же башкасын айтса болбой беле? Ата айтты. Бүгүн ушул жумушту жасайбыз. Напсиңизге жагабы, жакпайбы, ошону аткаруу итаат деп аталат, жана бул милдет. Жумушта сиздин башчыңыз, директор, начальник жумушта бир таказа берди, бир тапшырма берди. Ошону напсиңизге жагып турат, же жакпай турат. Ошону аткаруу итаат деп айтылат. Айтканын аткарып, анан талкуулабы да. Эмнеге ошентип айтты? Бүгүн дем алыш күндө бизди иштетеби. Итаат Аллахка жаккан сыфат, итаат адам баласына керек сыфат. Кээ бирлер макул, атанын же чоңдун айтканын жасайт го, бирок артынан айта берет, ушуну айтпай эле койгондо болот, ушу өкүмдү бербей эле койгондо болот. Жок. Чыныгы моюн сунган адам өкүмдү аткарат дагы эмне кылат? Талкуулабайт. Себеби кээ бир нерселерге биздин акылыбыз жетпейт да туугандар.
Ата үйдө айтты балдарга, бүгүн ушул ишти кылабыз. Бирок анын себебин сизге айта албайт да, себеби балдары жаш, кичинекей балдары, түшүнбөйт балдары. Ошондуктан итаат үйдө болсо атага итаат, жумушта болсо жумуш башчыга итаат, өлкөдө өлкө башчысыга итаат. Бул биздин динибиз. Бир үйдө бир башчы болот. Бир өлкөдө бир башчы болот. Сиз дагы баардыгы башчы болсо эмне болот? Анда бир казанда эки баш кайнабайт дегендей, аталар бекер айткан эмес, ырыс алды ынтымак деп. Биринчи ынтымак. Ынтымак эмне? Бир баш. Ынтымак эмне? Моюн сунуу. Айтылды, болду. Ошон үчүн мусулмандын атын мусулман деген, намазхан деген эмес да. Орозо кармоочу, намаз окуучу, ажы кылуучу деп аталган эмеспиз, мусулман деп аталганбыз. Мусулман дегендин мааниси эмне? Мааниси моюн сунуучу пенде деп которулат. Эч кимге моюн сунбаган демек мусулман деп аталбайт. Мусулман Аллахка моюн сунат, мусулман үйдө атасына баш ийет. Ата сиз ойлоп айтсаңыз болого деп айтпай туруп атасына айтканына баш ийет. Сиз көп окудуңуз, дипломуңуз бар, илимиңиз бар, атаңыз жөнөкөй эле дыйканбы, атанын сөзүн угуп макул деп айтуу ушул дин да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кыяматтын качан болорун Аллах билет. Бирок белгилери качан бала, качан кыз атасын, апасын тарбиялай баштаса, сиз билбейсиз. Дей баштаса, ата, апа окуган эмес болсун, бирок сизди тарбиялап чоңойтту го. Окуган эмес болсун, бирок сизди окутту го. Билими жок болсо да тажрыйбасы бар, билими жок болсо дагы сизди сизден жакшыраак тааныйт. Ошондуктан атага эч качан бала акыл насаат айта албайт. Атанын өкүмүн талкуулай албайт, апанын өкүмүн да. Жумушта начальниктин, өлкөдө өлкө башчынын сөзү, өкүмүн итаат кылып аткаруу, ошонун атын итаат деп айтат. Аткарып туруп наразы болгон же нааразычылыкты билдирген бул итаатсыздык болот. Ошого намазга баарыбыз келебиз. Бирок шашылыш, бирок күтүп турат баары бир. Жамаат менен окуп анан кайтабыз. Бизге эмнени үйрөтүп жатат? Сиз шашылыш болсоңуз дагы жамаат менен баш ийип окубасаңыз намазыңыз болбойт деп бизге үйрөтүп жатат Аллах Таала. Жашоодо дагы напсиңизге жакпаган нерселерде тилди тыйып намаз окуу, жамаат менен аткаруу ошол ишти бул дин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, бир кез келет силерде ушундай имамдар болот. Мечитте намазды өз убагынан өткөзүп же жеткизбей окуйт. Мисалы элестетиңиз, 11-де жума окуйбуз десе, 11-де жума болобу? Же саат 2-де асыр окуйбуз десе. Ошондо имамдар болот дегенде, сахабалар сурады, Аллахтын элчиси биз эмне кылалы дегенде айтты, намазыңарды үйдө окуп болсо дагы мечитке барып сапты бузбай туруп бергиле деди. Саат 11-де жума намаз болобу эле деп айтпай, келип сапка туруп 11-де жума намаз окуңуз. Эмнеге? Сап бузулбасын. Элдин ынтымагы, биримдүүлүгү бузулбасын. Намазчы, намазды үйдө окуп алыңыз. Себеби намаз окубаган чоң күнөө, бирок намаз окубагандыктын күнөөсүнөн элдин арасында башаламандык салуу бул андан чоңураак күнөө. Ошондуктан бир ай Рамазан айында макул деп орозо кармадык. Андан бизге таквачылык сыфат келиш керек эле. Рамазан айынан таквачылык, себеби Аллах Таала ар бир ибадаттын таасирин айтып, намаз орозонукун не деди? Кутиба алейкумус сиям. Орозо силерге парыз болду. Максат лааллакум таттакун. Силер таква болосуңар. Тилиңерди тыйган, көзүңөрдү тыйган арамдан, жамандан. Демек бир ай орозодо Аллах бизди машыктырып, даярдап эмне кылды? 11 айлык жашоого жөнөттү. Эми 11 ай бою биз эмне кылышыбыз керек? Багынып, Аллахка баш ийип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчип, жашаган өлкөбүздүн мыйзамдарын сактап жашаш үчүн Аллах бизди даярдады. Кийинки Рамазан айына Аллах Таала баарыбызды сак саламат, эсен аман, ден соолукта, тынчтыкта жеткизип, ошол Рамазан айынын орозосундагы толук, дурус, туура ыхлас менен кармоого Аллах насип кылсын. Бул өткөн Рамазанда болгон анча-мынча ката кемчиликтерди Аллах кечирсин. Мындан кийин иншалла мындай кылбайбыз деп жакшы адам ар дайыма жакшы ниет менен алдыга умтулат. Аллах Таала баарыңыздардын айткан уккандарыбызга Аллах амал жасоого мүмкүнчүлүк берип, ката кемчиликтерибизди Аллахым кечирсин.